Биз айтып атпайбызбы, биринчи сааттан бери жаңадан эфирге кирдик, эки ай эс алдык деп, анан ушул эс алуу учурунда биз арабыздагы сахналаш, чыгармачылыктагы досторубуз, биздин сиздер туткан кумириңиздерден бирин, жана жападан жалгыз бирин, себеби бизде бир эле Анжелика бар. Анжелика айымды конокко чакырганбыз, кош келиңиз. Кош келиңиз. Кутман таң. Кутмандан биргеликте болсун. Кандай тосуп алдыңыз таңда? Жакшы тосуп алдым, жалгыз мен Анжелика деп тосуп алдым. Аябай көңүлдүү, ушунчалык позитив менен сиздер менен биргеликте таңды тосконго аракет жасайбыз биз дагы. Жана ошондой эле бардык бизди көрүп жаткан бүгүнкү таңдын кандай десем, эң чоң күнөөкөрлөрүн, бардыгын бүгүнкү күндүн катышуучуларын, бүгүнкү күндүн туулган күн ээлерин, үйлөнүп жаткан түгөйлөрдү, айтор бардык майрам, бүгүн менин майрамым, бүгүн менин күнүм деген инсандарды эмес деле, бүгүнкү баягы майрамы эмес деле инсандардын бардыгын жалпы айтор бүгүнкү азыркы тапта бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн бардыгына Кутман таң менен жакшы маанай бергиликте каалайбыз. Биз алып барушулук эстафетаны Анжеликага тапшырабыз, көзү кетебиз, орун алмашабыз. Туура. Негизи биз жай мезгилин кандай өткөздүңүздөр деген суроону узатып жатабыз. Азыр келген конокторго жана күзгү пландар кандай дегендей. Деги эле сизде ушул жайды бир эле учурда пайдалуу, жемиштүү өткөрүүнүн кандай бир ыкмаларын билесиз, билсеңиз биздин телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп өтүңүз. Жайдын акыркы күндөрү дагы баягы кандай десем, астыда турат. Кол менен санала турган күндөр калды, аябай өкүнүчтүү. Жай менен мен чынында коштошкум келбей турат. Себеп дегенде мен оюмдагыдай, планымдагыдай эс ала албай калдым. Бирок ошентсе дагы жайкы эс алуу абдан жакшы өттү. Өзгөчө ушунчалык өзүнүн күндүн нуру, күндүн ушунчалык жылуулугу, ысыктыгы ойдогудай болду. Анан кийин күзгө болсо пландарды даярдап жатабыз, иштеп жатабыз. Негизи күз күркүрөп баягы көптөрү түшүм алчу мезгил деп коет экен. Бизде деле ошол түшүм алчу мезгил. Көбүнчө түшүндүк. Биз болсо тойлордо көп чыгып кызматтайбыз, эл кызматта болобуз. Анан кийин ошол маалда дагы күзүндө көптөгөн клиптерди жаратып, көптөгөн чыгармачылык кечелерди өткөрөбүз. Жер кыдырабыз, эл кыдырабыз, анткени элибизде токчулук, элибизде баягы береке болуп жатса, биз дагы концерт коюп барсак, эл дагы жакшы келет да. Анан кийин ошол күздү баардыгыбыз эле күтөт окшойбуз. Албетте. Ойдогудай күз болсун, ошол эң сонун түшүм экен. ойдогудай түшсүн. Туура, жана биз социалдык тармактан дагы көрүп калабыз. Сиз биздин айымдарга болобу, мырзаларга болобу көпчүлүк учурда мотивация бере турган посттор жазып келесиз. Жана азыр болсо биздин айрым телекөрүүчүлөр көрүп, балким кээ бир инсандардын маанайы чөгүп турган маалыда, мен эмнегедир ушул нерсени жазсам болбойт, эмне үчүн колумдан келбейт депчи. Мына ушул комплекстерден кантип арылса болот? Кыска нуска. Адамга адам өзүнө өзү гана жардам бере алат да. Мисалы үчүн бизге канчалык кеп кеңешти биз сизден уккум келсе дагы, апаман уккум келсем дагы, ал нерсени угам дагы баары бир жүрөгүңдөгү, эгерде өзүңдүн оюңдагыдай болбой жатса, кылып жаткан нерсең, ал нерсе сага жардам бере албайт да. Эң биринчиден биз өзүбүздүн кылып жаткан ишибизди жакшы көрүшүбүз керек, кылып жаткан нерсебизди туура көрүшүбүз керек. Анан кийин алдыга койгон максаттардын баардыгын жеңиш үчүн бир гана өзүбүзгө өзүбүз стимул беришибиз керек. Көбүнесе мындай анкеталарды толтуруп атканда же бир интервьюлар берип жатканда сиздин жашоодо урааныңыз деп бир жалпылап суроо берилет да. Мен муну бир мындай бир аз тереңирээк казганга аракет кылат элем дагы. Мен оюмда адам баласында бир жашоосунда бир учурлар болот да, периодтор болот. Анан ошол периодторго жараша, учурларга жараша адамдын урааны дагы ички мотивациясы дагы өзгөрүп турат да. Азыркы таптагы сиздин жаш кырагыңызда ушул күнгө чейин жашап өткөн жеке тажрыйбаңыз боюнча келечекке болгон пландарыңыз койдуңуз дейли. Учурдагы Анжеликанын негизги урааны? Негизги урааны бардыгы алдыда, жашоодогу тепкич мен үчүн 150-200 тепкичтен турса, мен анын бир гана 15-чи тепкичинде гана кадам таштап турган мезгилим. Алдыда тепкичтер бийиктикти алып кете турган тепкичтин дагы бийиктиги астыда турат. Канча деген кыйынчылыктар бар, канча деген дагы сыноолор бар. Ошол нерселердин баарын даяр болуп, бир гана алдыга умтулуу, эч нерсени карабастан, анткени адам артка эле кылчайып карап койсо эле, ал бир-эки тепкич баш айланып алдыга түшүп кетет экен да. Негизи эле жашоодо деле ошондой экен. Анан кийин канчалаган баягы
жашоодо сыноолорго сынбай, тайманбай. Бул нерсе дагы менин маңдайыма жазылган. Бул нерсени да мен алып көтөрүп жашап өтүшүм керек. Ар бир нерсени мындай жамандыкты дагы, жакшылыкты дагы ыраазы болуп кабыл алышыбыз керек да. Шүгүр кылып, шүгүрчүлүк менен. Ошондо гана бардыгы жакшы болот деп ойлойм. Бир эшик мындай тарс алдыңкы жабылганда кылч этип аркы тарапта Экинчи эшик ачылып калат. Барбы ошол жашооңузда бир мисал бир мындай материалды мен калемди кармап тургандай бир сезе алдыңызбы? Болду эле ушундай окуялар. Мисал мен үчүн күндө эле болот. Мисал үчүн мен көбүнчө жашообузду ошол кадимки эле роялдын баягы пианинонун эле клавишаларына, баскычтарына салыштырамын да. Эгерде бир гана ак түстө болуп калса, биз каалагандай баягы музыка, биз каалагандай не деген кандай деген сонун композициялар жаралып калмаган эмес да, башкача угулмак баары бир. Анан жашоодо ошондой экен, ак кара бирге басылып жүрөт экен да. Анан кара баскычтар менен ак баскычтардын бирдей ойногондо гана кереметтик композиция чыгат экен да. Демек бул закон көрүнүштүү нерсе экен. Мен мисалы ошол нерсеге салыштырамын да. Ачуу болбоюнча жашоо тактуу болбойт. Тактууну эле жеп жүрөрсөң ачууну да жегиң келет депчи. Бир жагы минор болсо, экинчи жагы мажор болсо аралашып туруп, сонун бир композиция. Диез кошулганда бардыгы сонун болот деп. Туура, инсан экен. Ал эми негизи жай мезгил аяктап келе жатат, жана күзгө сизде кандай пландар бар? Кичинекей сиздин кыздарыңыз чоңоюп келе жатат. Бөбөктөр тууралуу да кандай болуп атат? Бөбөктөр азыркы тапта үчөө тең көздөрүн төстөйтүп ойгонуп алып, азыр ушул НТС телеканалын тиктеп отурган мезгили. Баарыңыздарга салам жолдоймун. Айлинка. Жакшы окугула. Биз улуу кызым Айыма 3-класска аттанып жатат. Буюрса 3-класстын мектебинде окугусун. 4-кызыбыз болсо баштапкы баягы даярдоочу мектепке барат. Анан кичинекей Алинкабыз азырынча кичинекей. Бир гана азыр кас-кас туруп, кичине самокатты кармап тээп калдык. Болгону ошол мактанаарлык. Самокат деген класска барган турган. Самокат деген класска барып калдык. Ошол анан кийин күзгө пландар болсо ошол өзгөчө бир чыгармачылык кечемди өткөрсөмбү деп кыялданып турамын. Анан кийин клиптерди топтоп атабыз. Азыр ошол көп клиптердин жыйнагы менен презентацияга даярдап жатабыз. Жарымысы даяр болуп калса дагы эфирге бербей, билесиз да кандай кыйын жөн эфирге бербей кармап турган даяр клипти, бирок ошончо да чыдап кармап атам, кийинкилер даяр болгуча деп. Анан ошол бысымыла дегенде эле сентябрдын 1-күнүндө күздүн 1-күркүрөгөн күнүндө жок, мектепке кыз балдарыбызды алып барып коелу, биз күч мүндүр оюна чолпон атаны көздөй чуркайбыз. Алдыда ушунчалык дүйнөлүк масштабта өтө турган биздин сыймыктанчу чоң мааракебиз турат. Анан кийин биз болсо 1-сентябрдан баштап аякта даярдоо, баягы сахнада репетицияларына барабыз. Аякта мен Айым кыздын ролун аткарып, кыргызымдын айымдары улуу ушундай жеңиште утуп келген деп мындай ат менен чыгам, коркуп атам, кичине атым үркөбөс экен деп эле. Ошол даярдыктар жакшы буйруса, ошол нерсеге көздөп жатабыз азыр. Абдан жакшы. Анда көздөгөн пландарыңыздын баары ишке ашат деп ишенебиз, жана өзүңүздүн жеке кечеңиз болуп калса биз дагы сөзсүз түрдө өзгөчө абдан ушунчалык музыкага да баягы эргүү менен аябай сонун өтөт. Бир гана ошол роялдын коштоосунда классикалык баягы музыканын коштоосунда болмокчу. Моюман жана ат кетип кетип дагы элечи. Көз алдыма элестетип алып, Анжеликамды ат качырып койгон. Сиз үйрөндүңүз азыр. Чылбырын бекем барбы? Жок, эми барып кичине эметебиз да. Минбесем да жетелеп чыгышты эле оор. Корком да аябай негизи жанында турганданчы. Анан бул баягы ичтеги сезимди, коркунучту дагы жок кылыш үчүн ал нерсеге жакын болуш керек деп кайрадан айтат. Ооба. Анан эми көрөбүз буюрса. Ат адамдын канаты дейт го, менен барып сүйлөшүп, коорашып, сырдашсаңыз. Эң негизгиси ошол кыргыз кыздардын акыл кара чачтыгын көрсөтөт экенбиз. Баягы грек империясынын баягы согушуп жаткан мезгилинде Айым кыз келип жаңгактарды көрсөтөт экен. Кадимки эле биздин жаңгактарды көрсөтүп, биздин жоокерлер ушул мүшөктөгү канча жаңгак болсо ошончо деп айтса эле, тигилер бир мүшөктү ачып эле корккондон мүшөктөгү жаңгактарды алып кетип калыптыр. Ошондон кийин баягы Греция грек жаңгагы деп ошондон пайда болуп калган экен да. Ошондон биз тарыхын көрсөтүп кетебиз. Кыргыздын жаңгагы деп айтылып келет, азыркы күнгө чейин. Ошондо семишканы берген. Ошондо гректерге Айым кыз берген экен да, ал жаңгактычы. Мен берип койгон болдум. Дагы бир мüşөк семишке берсе,
Жашап болмаган, азыр жүрөк кайсы Эми музыкалык сенчики болсо- чыгарманы чындыкка жатпай калмак. Ошо да. Грек жаңгактар чоң болгондуктан ишенип калышты окшойт. эң сонун экен. Анжелика, азыр болсо кайсы музыкалык чыгарманы аткарып бересиз? Азыр буюрса мына ушул жүрөгүмдөн аттуу чыгарманын үстүндө иштеп, азыр клипти тартуу процесси аяктап калды. Ал жакта индианканын образын жаратып, негизи эле былтыр тартмакпыз. Бирок кош бойлуу болуп калып, анан кош бойлуу индианканын бине албай. Азыр болсо ал планды ишке ашырдык буюрса. Анан сөзү Акбар Кубанычбеков, обонун Назгүл Токтакунова таанды. Жүрөгүмдөн аттуу чыгарманы ар бир бүгүнкү таңды биз менен тосуп жаткан ар бир көрөрманга, ар бир саптарын баарыбыздын чөйсүнүн атынан бардык. Ооба. НТ телеканалынын атынан сиздерге тартуулайбыз. Кеттик. Сахнада, биздин сахнада Анжелика Бекболиева, жүрөгүмдө чыгармасы. Билеп турабыз мындай кылып, Не билет? Мындай экен. Канча үйрөтөсүң? Бул менин ачкычым, айтамын ачыгын, ырсынып сизге ырдаган. Көңүлдүн тереңинен от болуп келемин мен, жан дүйнө үнүн тыңдаган. Көз сонуп, ырсынып келемин, шаңга толуп ар бир күнүм. Кайгымды калтыр бүгүн, ар бир жанга тилегеним. Бул ыргакты тапкын бүгүн. Банайлар чөкпөсүн, өмүр жашы өчпөсүн, жүрөктө обон турганда. Кучагын жайып турган, сезимди айыптырган, музыка жана ыргана. Көз сонуп, ырсынып келемин, шаңга толуп ар бир күнүм. Кайгымды калтыр бүгүн, ар бир жанга тилегеним. Бул ыргакты тапкын бүгүн. Шаңга толуп ар бир күнүм, кайгымды калтыр бүгүн, ар бир жанга тилегеним. Бул ыргакты тапкын бүгүн. Браво. Индиялык рахмат деген кандай эле? Унутуп калдым да. Мен Намасте, билишимче намасте деген Намасте, кутман таң Анжелика. болсо керек. Кутмантаң ба? Анысы дагы жарашат экен, Саламатсызбы? мунусу дагы жарашат экен. Саламатсыздарбы деген жарашат экен. Анжелика айым, рахмат сизге. Рахмат, чоң рахмат. Бул ырыңыз мындай Аябай жолду. сонун андай эртең мененки зарядканы жазып Ооба да. алып, билеп талдык. Бизге совет учурунда кыйнай берчү экен да, барыбыз майка кийгизип, атын өзү. Азыр ыр бар, каалаган радиобуз күйгүзсүн, бирок көбүрүңүздөр сунуш киргизет элек НТ телеканалынан азыр бир 5-4 мүнөт мурун күйгүзгөнүңүздөрдө жүрөгүңүздөр менен кошо койгонуңуздар да. Туура. Бирок менин байкашымча эч качан кеч эмес болуш керек. YouTube телеканалынан деле Ооба. так ушул видеону деле издесе таба алат. Албетте. Анткени мен өзүмдү бир жолу да таңшолууга келгенде көрбөй калып, кайрадан өзүмдү YouTube каналыман көргөм. Абдан сонун караңыздарчы, кандай гана керемет, заманбап баягы жетишкендиктер дегендей. Бардыгыңыздарга салам жолдойбуз дагы бир ирет. Туура, чоң рахмат сизге таң эрте келип бизге абдан кызыктуу маек жана мына ушундай позитивдүү музыкалык чыгарманы
аткарып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо күтөбүз. Чмок биздин атыбыздан. 1-сентябрь башталыптыр. Окууларына ийгилик, сиздерге дагы көзүндө күпүлдөйм дейсиздер. Ушул күпүлдөп эле элдин кызматына жарап жүрө бериңиз. Айтканыңыздар келсин. Студиядан элге узатабыз сизди дегенде. Чоң рахмат, чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Чакырсаңыз эле келип турабыз, мынтип бийлеп ырдап. Басантип